Казакстан президенти Тажикстанда өткөн Борбордук Азия Орусия экинчи саммитинде көп тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүнүн актуалдуу багыттарын белгиледи. Мамлекет башчысы динамикалуу өнүгүп жаткан аймактын дарамети дүйнө жүзү боюнча таанылып жатканын белгиледи. Ага жараша S5+ форматындагы сүйлөшүүлөргө кызыгуу да өсүүдө. Ал эми аймактын республикаларынын Орусия менен болгон жемиштүү өз ара аракеттенүүсүнүн башталышы мындан 3 жыл мурда Астанада өткөн Борбордук Азия Орусия биринчи форуму болгон. Мындай форматтагы жогорку деңгээлдеги жаңы жолугушуу өнүктүштүккө түрткү берүүгө багытталган. Орусия менен Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жалпы товар жүгүртүүсүнүн 3/1 түзөт. Өткөн жылы ал 20%га өсүп, $50 миллиард ашты. Ошол эле учурда көлөмдүн жарымынан көбү, тагыраак айтканда $28 миллиард Казакстан менен Орусиянын соодасына туура келет. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Орусия Казакстан экономикасына эңири инвесторлордун катарына кирип, анын өнүгүшүнө $26 миллиард ашык инвестиция салган. Орусиянын инвестициясынын агымы өткөн жылы эле 33%га өсүп, $4 миллиард ашты. Бул өнөр жай кооперациясынын тездетилген өнүгүшүнүн аркасында мүмкүн болду. Инвестициянын көлөмү $21 миллиард ашкан, 114 долбуур ишке ашырылды. $4,5 миллиард ашык суммага 33 долбуур ишке ашыруу стадиясында турат. В стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более $4,5 миллиардов. Мамлекет башчысынын пикиринде айыл чарбасында биргелешкен ишмердүүлүк үчүн чоң келечектер ачылууда. Касым-Жомарт Токаев данды терең иштетүү жана кошумча наркы жогору өнүмдөрдү чыгаруу боюнча биргелешкен кластерлерди түзүүнү сунуштады. Транспорттук логистикалык байланыштарды чыңдоо дагы артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Казакстандын аймагы аркылуу 11 эл аралык коридор жана Азия менен Европанын ортосундагы кургактык жүк ташуулардын болжол менен 85% өтөт. 15 жылдын ичинде тармакка $35 миллиард инвестиция салынган. Натыйжада Орусиядан Казакстан аркылуу Борбор Азияга темир жол аркылуу жүк ташуу 26%га өстү. Совместно с российскими и туркменскими партнерами мы развиваем... Орусиялык жана түркмөн өнүктүштөр менен биргеликте биз түндүк-түштүк эл аралык транспорт коридорунун чыгыш бутагын өнүктүрүп жатабыз. Ал жерде бүгүнкү күндө эле ташуулардын көлөмүнүн олуттуу өсүшү байкалууда. Бул транспорт артериясынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 2027 жылга чейин 2 эсеге көбөйтүүнү пландаштыруудабыз. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ал жердеги жүк агымы дээрлик 2,5 миллион тоннаны түздү. Маршруттун дараметин толук ачууга жана керектүү каражаттарды тартууга түндүк-түштүк коридорунун чыгыш бутагын инвестициялык жана инфраструктуралык коштоо боюнча биргелешкен программаны ишке киргизүү көмөктөшөт. Сопровождению восточной ветки коридора север-юг. Энергетика тармагында да кызматташуу үчүн зор мүмкүнчүлүктөр бар. Айрыкча Казакстанда Росатомдун катышуусу менен биринчи АЭСтин курулушун эске алганда атомдук чөйрөдө президент өлкөдө ядролук отун циклы жана радиоактивдүү калдыктар менен иштөө жаатында регионалдык компетенциялар кеңешин түзүүнү сунуштады. Албетте, экологияда да. Касым-Жомарт Токаев Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Орусиянын экологиялык маселелер боюнча министрлер кеңешин түзүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге каршы күрөшүү, баңгизаттардын жүгүртүлүшүнө, кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатындагы өнүктүштүккө да токтолду. Казакстандын лидерлердин пикиринде бул жерде коопсуздук кеңештеринин катчыларынын Борбор Азия Орусия форматындагы биргелешкен ишин улантуу маанилүү.